1933-жылы Зияш Бектенов менен Ташим Байжиев тең авторлукка биринчи жолу 3-4 класстар үчүн кыргыз тили окуу китебин чыгарышкан. Ал эми 1949-жылы орто мектептердин 8 класстары үчүн кыргыз адабияты боюнча биринчи окуу китебин биргеликте түзүшөт. Бул окуу куралдары окуучуларга ылайыктуу, жатык тили, эсте калаарлык мисалдары, курактык кабылдоо өзгөчөлүктөрү терең аныкталып жазылган эмгек катары бааланып келет. Окуу куралы өзүнүн мазмуну боюнча, формасы боюнча, педагогикалык чечилиши боюнча, адабий таржымалдануу боюнча бүгүнкү күнгө дагы эң бир үлгүлүү окуу куралдардын бири. Кээде биз сөз менен үйрөтөбүз го балдарды. Бул ушул турган турпаты менен, жүрүм туруму менен, баскан турганы менен бизге педагогтук навыктарды берелер да, көндүмдөрдү берелер да. Ар бир сүйлөгөн сөзү педагогика болчу бул ишин. Мына мен бир жолу тамашалап калдым, академиядан мен кирип баратсам, ал киши чыгып келаткан экен. Анан сурашып, кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Бала эмнесин сурайсың? Көп жууган көйнөктөй болуп сүзүлүп баратпайбы дейт.